Туугандар, бүгүн биздин сөз кыла турган темабыз мусулман адамдардын ортосундагы болгон ынтымак зарылдыгын жана мусулмандардын ортосундагы жарылуу, бөлүнүү жана ушул көрүнүштөрдүн терс таасирлери тууралуу иншаллах сөз кылабыз. Тарыхы бардын, келечеги бар деп айтылат. Эгерде бүгүнкү күндөгү жашап жаткан коом бул жер жүзүнөн өздөрүнүн жашоодон үлүшүн өткөргөн, жашап өткөн адамдардын тарыхын билип, алардын каталарын кайталабаска аракет жасап, алардын ийгиликтүү жактарын кайталап жашай турган болсо, мына келечектин туугандар коомдун келечеги болот. Биз өзүбүз жакшы күбө болуп турабыз. Адамдын канчалык жашоосу оор болсо, ошол адамдардын жашоосу оор болуп, мээнет кылган адамдардын поколение, ошол муундун кичине акылы дагы тунугураак болот экен. Бүгүн мынакей канчалык адамдын жашоосу жеңилдеп, адамдын мынакей алыс деген расстояниялар аябай кыскарып, ушундай бир доорго келип калган кезде комфорт, могул адамдарга болгон ыңгайлуулук, ошол нерсенин бардыгы бул адамзаттын бүтүндөй моралдык деградациясына биринчи орунда түрткү болуп атат. Бүгүн биздин мынакей азыр көчөдө жүрүштүн кереги жок, уже интрига кылып смуталарды элдин арасына дүрбөлөң салып жүрүштүн. Мына азыр болду. Калемдин да кереги жок, азыр клавиатурщиктердин дооруна келдик. Массанын багытын, направлениясын соц тармактар аркылуу башкаруу нерсеге келди. Информационный, глобалдык чоң бир согуштун доорго келип такалдык. Адамдардын сабатсыздыгы, шунчалык деңгээлдеги караңгылыгы бул сүйлөнүп, бүгүттөлүп жаткан нерселердин артында эмнелер бар экенин, ал нерсени ойлонуштун дагы кереги жок болуп калды. Эптеп курнамызга салып туруп, кыйкырып, ура менен иш бүтүрмөй. Кудайдын жараткан неаматы деп бир адам указательный палец менен Кудайдын жараткан кооз айына, карачы могу айды деп туруп палец менен айды көрсөтсөң, адамдар айды караганын ордуна сенин палециңди карайт. Колду карап атат. Анан башталып атат. Мусулман менен мусулмандын ортосундагы болгон согуштан эч качан жеңүүчү чыккан эмес. Никогда чыкпайт дагы. Адамдар просто бир малга окшоп калды. Качан биз оңолобуз? Туугандар, биздин азыр биздин ушул түшүп аткан биздин системабыз 200, 300, 400, 500 адамды ушундай чыгарып, бүгүнкү современный терминологияда фабрика тролли деп коет. Көчөгө адам топтосо, азыр көбүрөөк адамдарды компьютердин үстүндө айтпадыкпы бал, клавиатурщиктерди акча менен нанимать этип, ошолорду отургузуп туруп, мына ошентип иштеп атышат азыр бүгүнкү доордо мына ушундай. Массанын ой пикирин, алардын багытын, түшүнүктү, багы пищаны мына ошондой жолдор менен адамдарга тартылып аткан кезге келди. Газета, журналдар илгерки актуалдыгын жоготту. Тоталитардык болгон режимдарда пропаганда, мамлекеттик телеканалдардын доорудагы интернет келип, мынакей алардын дагы өзүнүн орду түшүп атат. Динди, исламды биз айтсак, мына ошол жерде биринчи орунда исламизация деп туруп, ушул нерседен проблема чыгарышат. Мынакей кооптуу исламизация болуп кетип атат. Исламский фундаментализм, экстремизм, радикализм. Почему туугандар мына уйларга сыйынып аткан индустардын уйга сыйынган террористтери жок? Эмне үчүн Кришнага сыйынып аткан кришнаит террорист жок? Великобританиянын Индия бул туугандар бүгүн билебиз, мына ошол Кытайдан азыр эч канча разницасы деле жок. Индиянын ичинде 300 миллион мусулмандын саны бар. Мусулман адам бар. 300 миллион мусулман бар. Бирок ошол жердеги жалпы Индиянын жарандарынын количествосунун алдында булар меньшинство болуп, акалия деп коебуз, меньшинство болуп эсептелет. Эмне үчүн деген, ал жерде дагы 1,5 миллиард калк бар азыр. Индиянын өзүндө 1,5 миллиардта калк бар. Ахмадийский община деп, аны дагы ошол каршы чыкса, Алла рахмат кылсын, чубакты Ахмадийский Чеченияны капыр деп ал айтып чыкты эле. Бул нерселер бүт китептерде доказано болчу, туугандар. Ахмадийский общинанын пайда болушу каяктан болду эле? Мына Кашкар кыштакта. Андан кийин мен да жазып чыктым элем. Ошол чубактын үстүнөн иш козгошуп, мына Кашкар кыштакта ошол бир какой-то лидерин бирөө өлтүрүп кетип, аны кыскасы ошо молдолор жасады деген ошол теманы козгошкон болчу. Туугандар, имперский замашкалары бар чоң державалар, булар ар дайым колонизаторлордун ролун аткарып келишкен. Кечинекей бүгүнкү Великобритания территориясын алып көрүң. Российский Федерация, бул жакта США турган Великобритания бүгүн канча деген өлкөлөрдүн үстүнөн көзөмөл кылып турат. Бүт офшорный зоналарды көзөмөл кылып турат ошолор. Мына ошол Великобританиянын кол астында болгон ошол Индия. Ал жерде уйлар
Шанкарга сыйынган, Кришнага сыйынган адамдар эч качан эркиндик, азаттык тууралуу сөз кылышкан эмес. Ал жерде эркиндик, азаттыкты мусулмандар көтөрүп чыккан. Туугандар, жансыз предметке сыйынган адамдын каяктагы эркиндиги болсун? Уйга сыйынган адамдын, койго сыйынган адамдын каяктагы эркиндиги болсун? Өзүнөн төмөн адам үчүн жараткан нерсеге сыйынып аткан адамда каяктан тунук акыл болсун? Мына ошол мусулмандар Британиянын, колонизатордун Индия территориясынан жердин астындагы минералдарды, ресурстарды алып чыгып кетип аткан кезинен ушун тоскоолдук жаратышы бул жакшы перспектива эмес экенин билип, мына ошол жерден Мырза Гулам Ахмад деген адамды Великобританиянын спецслужбалары тарбиялап чоңойтуп чыгарган, мусулман лидер кылып чыгарышкан ошону. Мырза Гулам Ахмад. Мырза Гулам Ахмаддын мойнуна жүктөлгөн миссиясы эмне болчу? Миссиясы, туугандар, мусулмандарды мына айтып атпайбызбы? Адамдардын бүгүн бир экөө сүйлөсө ошолорду массаларды буруп кете турган, адамдын табияты ошондой. Кулагына уккан нерсе жүрөгүнө барат, вирус болуп жүрөктө отурат. Ошондуктан туугандар, Гулам Ахмад колонизатор болгон Великобританияга, мына улуу державага эч кандай тоскоолдук кылбастан 100% болгон подчинение болуш керек деген нерсени көтөрүп чыгышкан. Великобританияга, коронага, английский коронага каршы чыккан болбойт. Биз моюн сунушубуз керек. Моюн сунуш. Мына бүгүн головной офис Ахмадитов Лондондо, туугандар. Албетте анан бул нерселерди жасаган, ошондой нерселерин выявлять этип ачка чыгара турган болсоң, сразу ошол жерде, ошол замат исламский радикализм, терроризм, экстремизмди жабыштырып анан кийин жөн жерден мынакей бизди мал кылат. Граница территориясы мынакей эмне болду? Не болуп атат, туугандар? Кандай чоң проблема башталып атат? Башка бирөөлөрдүн колунда оюнчук болуп атканын бул нерсени эч ким сезбейт. Тоталитардык режим болгон, авторитаризм, диктаторский режим болгон жерде кайсы бир өлкөнүн ичиндеги внутренний социалдык, ошол экономикалык жана башка көйгөй проблемалардын баарынан элди көңүлүн буруш үчүн проблеманы жаратып коюш керек. Элдин баары ошол жакты обсуждать этип болду. Бул деген диктаторский дагы бир режимдин өмүрүн узартып берет. Биз билебиз, мынакей Кыргызстан ошон үчүн айтылып атат, мына Орто Азия боюнча эң демократиялык өлкө деп Кыргызстанды мынакей биз бардыгыбыз. Эмне үчүн? Кыргызстандагы болгон ар бир событие, мына өтүп кеткен Каримовдон баштап Назарбаев жана башка өлкө башчыларынын бардыгын кошмарный сон түшү мына ушул Кыргызстан болгон. Кыргызстан булардын жасаган нерсеси, не дай бог булардын территориясынан өтүп кетсе, бул жакшы пример эмес экендигин мынакей баары түшүнүп турат. 2010-жылы, туугандар, 91-жылы эгемендикке ээ болгон болсо, 2010-жылы революция болгондо парламентский правленияны бул постсоветский пространствода менимче биринчи Кыргызстан киргизип салды окшойт. Бирок бул нерсе эч кимге жаккан эмес. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, туугандар, ал өлкөлөрдүн мынакей жашап атканын өткөн экс президентибиз Атамбаев айткандай, тиги олигархтарды айтты, башкасын айтты, ВВПсын айтты. Кыскасы, кандай болгон чакта дагы бүгүн мына ушул нерселерди биз жыйыштырып токтотушубуз керек. Орозо ай, Аллах Тааланын ушундай берген орозо айында тынчыбай жатышат. Ушул жерде тынчыбай атат. Мына бүгүн эч ким мына ушул эптеп ушул бирөөнүн кыскасы бийликтен калып, не 5 миллион кыргызга баарына 5 миллион портфель бериш керек да, ушу баары отуруш керек ошондочу. Бирок акурдан кур калса эле болду. Топтоп эле ушул компанияны жыйыштырып эле давай сүрдүк. Болбойт да андай, туугандар, субханалла. Бул деген биз ушундай бир правовой государство жашап аткан болсок, жок, бизде ушул хаосту, ошол нерсенин артынан давай. Мен айтам, тоба кылдым. Эгерде ушу кыргыздарга, эмне үчүн кыргыздар ушул пайгамбарыбыздын доорунда сахаба болуп барбай калган? Не дай бог ушу Сальман Фарсиге окшоп ушу бир кыргыз, бир сахаба барганда биз кыргыздар биз диндин кожоюну биз деп чыкмакпыз. Биз мактанып атабыз, но Сибирь, Алтай, Шивер, анан Паланчеле, но Алтай, Балкаш, Байкалдын бардыгы биздики болгон деп. А эмне, кана бүгүн жок ошол нерсе. Эмне үчүн жок? Неужели ушул нерсеге кичине ойлонбойбуз? Эмне үчүн ошондой чоң гиганттык территориялар, чоң жерди ээлеп турган болсок, эмне үчүн бүгүн жок ошол нерсе? Проблема өзүбүздө. Ынтымактын жоктугунда, кыргыздардын бөлүнгөнүндө, урууга бөлүнгөндө, региондо бөлүнгөндө, эч кимди көрө албайт. Келген адамга иштетпейт, келгенди иштетпейт. Туугандар, эртең муну алмаштырасың, это не выход адамдарды алмаштырганда. Ошо баягы эле газ элүүч кетип атат, чириген кузову менен, лысый баллондор менен. Кабинаны ачып, шопурду ыргытып берип, ал жерде дагы бир шопур отуруп алып, ошол эле грузовик кетип атат. Аллах Таала, туугандар, бизде мына кече Баткенге
Бул жерде акча эме болуп атат. Туугандар, сиздерге кайрылабыз. Ушул баткендик туугандарга жардам, продукта, ошондой нерселерге балдар айлангыла жардам жана ошондой эле мына эшигибизде чыгып турган жер коробка турат. Ошол жерге да таштап чыгып кетсеңер болот. Иншаллах Аллахым тынчтык берсин.